Баткен облусунун аймагында биринчи жолу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн реабилитациялоо борбору ачылды. Ден соолук формуласы борборун ачууга акыркы убактарда ДЦП, остеохондроз жана башка ушул сыяктуу оорулардын көбөйгөндүгү себеп болгон. Бул жерде ачуунун максаты эң биринчи эле оорунун алдын алуу, ооруп калгандан кийин анан ооруну калыбына келтирүүчү реабилитациялык жумуштарды жасоо үчүн ачтык. Жүрөгүмдү оюп жүргөн маселе болчу да. Биздин бейтаптарыбыз, жаш балдарыбыз, чоңдорубуз бардыгы шаарларга барып, реабилитация жок муктаждык аябай чоң болчу да. Ошол жетишпегендикти мен толтурууга аракет кылдым. Бүгүн ошол залда ачып, буйруса Баткен элими, Баткен район, областьга биз кызмат көрсөтөбүз. Бул борбордун ачылуусу менен 5 жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Борбордогу инструкторлор атайын Ош, Бишкек шаарларына барып, окуудан өтүп келип иштей башташты. ФК бул жөн гана гимнастика эмес, бул калыбына келтирүү, сакайтууга максатта да колдонулат. Эң жакшысы бул жерде жаш курак ар кандай жаштагы адамдар машыкса болот. Кичинелерден баштап улгайган, кары картайгандарга чейин. Азыр учурда 2 жума окуптан өтүлүштү тренингден. Дагы 1 жыл ичинде сопровождение болот. Онлайндагы окуулар улантылат. Шаар тургундарынын айтымында реабилитация борборлорунун жоктугу бир топ көйгөй жаратып келген. Анткени буга чейин башка шаарларга барып дарыланып келип турушкан. Эми мынтип Баткен шаарында да ачылып жатканы шаар тургундарын кубантты. Здоровье формула дейт, ошо ачылганыга аябай сүйүнүп, элге жардам эткен ооругандарыбызга жакшы экен деп, өзүм инсулкалык ооруган элем, угуп алып эле биринчи жүгүрүп келип, ушуну карап атканым. Рахмат ушундай элдерди эме кылып атканына. Баткенде да болуш керек да. Буга чейин Баткен облусунун аймагында реабилитация борборлоруна муктаждыктар көп болгон. Ошондуктан Жаш ишкерлер ассоциациясы тарабынан да бул демилге колдоо тапкан. Бизге ошол жака ушундай көнүгүү залын ачыш керек, Баткенге муктаждык бар дегенден кандай кылсак болот деп кеп кеңеш сураганда, биз биринчиден каржылык булактарын каяктан алса болот. Анан ошол тууралуу биз кененирээк маалымат бергенбиз. Ошол жака кайрылган, биз аркылуу ал жактан дагы каржылык колдоого ээ болуп, андан башка азыр ошол негизги ишини алдыга жылдыруу үчүн, мисалы, азыр маркетологторго муктаждыктар бар, ошол маркетологторду дагы ошол адистер барбы деп кайрылганда, биз дагы ошол өнүктөштөр аркылуу ошол сунуштаган маркетологдор келип, бүгүнкү күндө ушул ачылуу аземине уюштуруп атат. Борбор жалаң гана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн гана эмес, ден соолугун чыңдоо максатында келген жарандарга да кызмат көрсөтөт. Сабира Абдисаматова, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары.